Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Бүгүн биздин каналда сонун той, сонун самалык, сонун жакшылык дегенибиз Турузбек Жумалиев агабыз пайгамбар жашында жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамын алган. Мына ушул наамды жалпы туугандар менен, жалпы карым катнаш менен, достор менен шаарыбыздын тойканаларынын биринде той өткөзүп жаткан учуру. Мына ушул тойдон биз сиздерге репортаж тартуулайбыз. Биз менен бирге болуңуз. Тойду Турузбек Жумалиевдин шакирттери чыгарма аткарып ачып беришти. Андан соң Жумалиев жакындары менен залга чыгып, келген коноктор менен амандашты. Рахмат. Ырыскан Жумалиева мени сабап чоңойткон эжекен. Ушуну айтпай эле койбойсуң. Кымбаттуу эл журттар, бир туугандар, ушул тойдо жакшылыкай, аягына чейин жакшылыкай отуруп бериңиздерди суранам. Анткени бар экен коң эл деген, дала эркекти бидемин, най намыс деген нерсеге ар качан башын бербеген. Кээ бирөөң аялдарың кордошот, кээ бирөөң аялдарың зордошот. Аялды сен деген сыйлаган адамдың өмүрдө гана башка көрбөгөн. Андан кийин Төкмө Акын Азамат Болгонбаев комузун колго алып, Турузбек Жумалиевдин жакшы сапаттарын, артыкчылыктарын айтып ырдады. Ата деген зор кубак, айланат экен бактыга, Турузбектей атаны таппайсыңар жаниним, ар качанда түгөлүп мактайсыңар жаниним. Эй, жакшы эле сөз айта берсеңер, сактайсыңар жаниним. Агдайын Турузбек ой, буйрусан небере менен чөбере көп болсоң экен Кудайым. Алардында тукумуданып көч болсоң экен Кудайым. Аларда дагы акыл менен эс болсоң экен Кудайым. Анан ал жака каттамай, жүздөн кийин буйруса кеч болсоң экен Кудайым. Турузбектин балдары данышман чыкты Кыргызга деп көргөндүн баары карагача эс болсоң экен Кудайым. Агдайын жанагам ой. 200'дөн OTV телеканалы 60 күнгө акысыз. Акция жаңы О абоненттери үчүн гана. Переходи на О плюс OTV тарифтеринин линейкасына кошулабыз. Жылдызча 753, жылдызча 3 торчо буйрутмасын теребиз да 200'дөн ашуун каналда акысыз көрөбүз. Спорт, балдардын каналы, жаңылыктар, фильмдер, сериалдар дароо 3 түзүлүштө. Интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер баары бир тарифте. Переходи на О плюс OTV. Сага керектүүлөрдүн баары. Алтындай болгон бир башың, кыргызган асаба сындуу желбирейт. Сүйлөп турса Турузбек ал кыргыздын баарың элжирейт. Агдайын жанагам, мындан да кийин жолуңдан арамдык деген болбосун, адалдык өзүң орносун. Нарксыздык деген болбосун, нарктуулук өзүң орносун. Ооматка толсун башыңыз, узара берсин жашыңыз, ой, сизди жараткан өзү колдосун. Тойго келген коноктор каалоо тилектерин айтып, алып келген белек бечкектерин тапшырып жатышты. Той ортосунда Турузбек Жумалиевдин кичүү уулу учурда Москвада окуп билим алып жаткан Эрландын видео куттуктоосу көрсөтүлдү. Урматтуу ата, сизди бүгүнкү келип келген пайгамбар жаш юбилейлик мааракеңиз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү күн сизге жана бизге өтө маанилүү күндөрдүн бири болуп отурат. Себеп дегенде ушул күндү көптөн бери күттүңүз. Бүгүнкү күндө сиздин жаныңызда сизди сыйлап келген, урматтап келген, бактап келген эң жакшы адамдарыңыздын, эң жакын адамдарыңыз менен бирге чогуу отурасыз. Жана ошондой эле артыбызда турган биздин менин группалаштардын атынан, ушу Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайдын атынан биздин агайларыбыз Дмитрий Дмитриевич Кознов, Афонин Валентин Николаевич,
Новикова Людмила Николаевна, Лариса Сергеевна агай эжелерибиздин атынан сизди бүгүнкү юбилейлик мааракеңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Гимгит! Ура! Гимгит! Ура! Гимгит! Ура! 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 Тойдо Турузбек Жумалиевдин уулу Дмитрий Жумалиев да ырдап атасын куттуктады. Hoy si smerge la voce, ricomincia il canto. Te voglio bene stare, ma tanto, tanto bene stai. È una condena ormai, che scioglie il sangue di te bene stai. Даярдан өткөнүбүзгө 15 мүнөт болуп калды. Ортоңку баласын биз тургуза албай атабыз дагы эле. Эң кичүү балаңар, эркектерден кичүүсү мына бир аз тентегирээк окшойт. Дагы деле тургусу келбей атат чындыгында. Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Аман эсенсиздерби? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат, баары жакшы, маанайыбыз жакшы. Сиздерге рахмат, бизден интервью алып аткандарыңыздарга. Канча күндөн бери чуткап жүрөсүңөр эми? Сизден сурайынчы, келиңиз. Качантан бери чуткап жүрөсүз? Саламатсызбы? Эми канча бир 2 жума болуп калды го. Атам ошо 30-унда кылайын деп атам дегенден бери эле ошо чуркап жүрөбүз. Ошо ойлонуштуруп, атам да уят болбосун, өзүбүз да уят болбойлу. Жалгыз бала, жалгыз келин болгондон кийин ошо аракет кылып неметтик. Ошо болгон аракетибизди кылдык. Бирок аракеттин баарын биз көрүп атабыз. Азыркы учурда той жогорку деңгээлде өтүп атат. Анын үстүнө сиздин кесиптештериңиз да аябай сонун ырдап кетти опера балет театрынан эле. Эң башкысы Турузбек Канатбекович деп коеюнчу. Эң башкысы ден соолук каалайм. Ден соолукта аман эсен ушул небери Кудайым буйруса чөбүрө кыбыра тыбыраларын көрүп, ошолорго батасын берип, төрдө балпайган ошо абышка болсун, бактылуу болсун. Мындан ары дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Бая Кытай эли айтып коет экен, 60 жаш бул эмитен жаш баладан чоң кишиге өткөн маал депчи. 60 жаш дагы да болбосо жаш, менин оюмча баягы переходной возраст, орусча айткандай, переходной возраст. Ошол. Эң башкысы ден соолукта болсун, аман болсун. Негизи атам аябай жөнөкөй адам. Аябай жөнөкөй адам. Мен кандай тамак кылып берсем, тузу өтүп кетсе дагы, кандай болсо дагы эч качан айтпайт да, анча эмес болуп калыптыр, же бир нерсе болуп калыптыр, же жебейм, жаккан жок деп эч качан бир да айткан эмес да. Кандай болсо дагы мен өзүм билип атсам дагы тузу өтүп кеткенин же даамсыз болуп калганын ал дайыма айтат. Аябай даамдуу болуптур, рахмат деп айтат да, дайыма. Эч качан мындай мурдун чүйрүйтүп неметпейт да. Кайсыл тамагыңызды сүйүп жейт? Курдак. Көп балалуу болсок деп мен дагы экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө эле, үйлөнө электе эле мен айта берчимин да, көп балалуу болсок деп, анан бул дагы мен да көп балалуу болгум келет деп, анан экөөбүздүн оюбуз туура келип, анан кийин үйлөнгөндөн кийин анан пландаштырып баягы биз аракет кылып атабыз, Кудай таалам берип атат. Кудай буйруса муну менен токтобойбуз го, Кудай буйруса төртөө менен токтобойбуз, ооба. Кудай буйруса ден соолук болуп турса дагы баатыр эне кылайын деп атам. Жеңеңди. Ниетиңерге жеткиле. Келгиле, сүйлөшөлү, кобурашалы, таанышалы. Кел досум, келчем досум. Келип койчу. Жүр, болду, жүр. Чарчаган. Скучно. Туалет карсы келаттыр, барып келе калып. Тилекке каршы эркектердин кичүүсү аябай мамлекеттик маанилүү жумуштар менен кетти. Дааратканага. Биз улантып беребиз. Күтсөк бир аз кармалып калчу дайбыз, эч нерсе эмес. Атың ким?
Gezar. Kim? Yerizar. Еризат? Елизар. О, жақсы. Ой, ойла. Жақсы. Сен атың кім? Регина. Регина? Регина. Жақсы. Тұрысбек Жұмалиев кім болып іштейді? Емнеге ел артистін беріп қойды? Білесің бе? Жоң атыңа. Қандай? Бүгін емне тойы болады ат, я? Тамақ жедің бе? Тамақ төлет. Ойнап атасың ба? Оа. Жақсы. Не тойы болды аташанда? Ушменен майыбызды жентіртайбызды. Қызыңардан сұрайлы. Келе, біраз аста шығып берші, келе, бияққа шығып берші. Бүгін емне тойы болды? Бүгін чоң ата өткөрүп коюн деп атат. Пайгамбар жаш деген тоюн. Ой, молодец, бешті өрші. Молодец. Эмне екен? Чоңайғанда кім боласың? Учуум. Ырчы болсың? Алыс түшпейді. Алма сағаннан алыс түшпейді. Келі. Ырчы оларын біз білген емеспіз. Жаңылы білдіңер ме? Ырчы оларыны. Қайсыларды да бересің? Açık айтшы. Қайсыларды? Киминде? Анда тұрайын анда қой отыр. Башта кел. Қолды қой көкірекке. Башта. Барыз қойалым. Үңгүлү азоотау элибистин жары менен бар сансыз аба тосын мекендеп сактап келди биздин ата бабо алгабай бер ылгызер азы жоғында өркүндөй бер өсөрер өз тағдырын оуында. Bravo. 1, 2, 3. Чоң ата, біз сізді жақсы көрөбүз. Мантық оғлам. Жырғаған. Молодец, айтпайды. Молодец. Жақсы оқылғылай, жақсы жүргілай. Чоң рахмат. Қандай ойлайсыздар ағай? Не үшін сіздер бүтіп келген группалаштар, ошол учурдагы поколение, азыркы күндө бүт бардыгы директор, бүт бардыгы эл артисттер, бүт бардыгы эмне сиңирген артисттер кандай ойлойсуздар? Эмне үчүн? Эми муну бир Кудай өзү билсе керек. Биздин алган тарбиябыздан го дейм. Москвада ошо жогорку театралдык окуу жайда окудук. Биздин устаттарыбыз күчтүү устаттар эле. Москвадагы чоң мүмкүн ошолордун тарбиясыдыр. Андан тышкары биз өзүбүздүн бул жерден тандап кеткенде таланттуу балдар деп тандап кетти да. Ошондон келдик, анан биякта көп жыл эмгектендик. Бу да буйрук го, эми баягы сен айтып атпайсың, көпчүлүгү директор болуп кеткен депчи. Бу директорлукка деле шык керек экен да. Анан биз артисттик кесипти эле унуткан жокпуз. Мына киного да тартылып жүрөбүз дегендей, театрда да анча-мынча ойноп калабыз дегендей. 20дан ашык студент бүтүп келгенсиңер ошол жылы, 20дан ашык. А бирок ошонун арасынан 6 оңуздар, мен жаңылбасам, 6 оңуздар өзүңүздөрдүн группалаштарыңыздарга үйлөнгөнсүздөр. Алты эже бактырча. Алты. Ошол учурда ушундай бир популярдуу болот эле агай. Эми биздин кыздар абдан кыйын кыздар экен да. Болбосо Москвада азгырыктар көп болчу, башка улуттун кыздары делечи. Биздин кыздар баргандан баштап эле бизди бекем кармап, эч кимге алдырбай Кыргызстанга чейин 5 жыл кармап алып келишти да. Бу дагы эң жакшы нерсе деп ойлойм. Бул өзүбүздүн группадагы эле балдар кыздарга үйлөнүп, кыздар биздин балдарга турмушка чыгып дегенде. Бу дагы бир жакшы жетишкендиктер да. Бу дагы мен эсептейм ошондой деп. Келиңиз, Бактыгүл же студент кесип барып келебиз. Бүгүнкү тойдун күнөөкөрү Турузбек Жумалиев агабыз ошондой эле ушундай пунктуалдуу эле, ушундай эле жүргөн турганы үлгүлүү эле, кечикчүү эмес беле, кандай эле ошол учурда? Ой, ал учурда деген бизде деген кечүүгү деген болчу эмес да. Сабактан да каччу эмеспиз биз деген. Бизде балдар түнкүсүн иштесе дагы эртең менен сабакта болушчу да.
Иштейт белеңер? Бизде биринчи курста баргандан кийин эле жумушка да орношуп, дворник болуп иштешчү, кафелерде иштешчү балдар. Мен уборщица да болуп иштешчү, кинотеатрда да иштеген. Турузбек Жумалиев ким болуп иштеди эле студент кезинде? Дворник болуп иштеген. Ким ойлоптур, Ким ойлоптур ошол кезде Москванын көчөлөрүн шыпырып жүргөн болсо, азыркы күндө Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамын алып атат да. Бакыттын туу чокусу деп эсептейм. Дөөлөттүү болсун, аман болсун курсташыбыз, бар болсун, өмүрү узун болсун. Бардыгы сиздерди театрдан же болбосо кинолордон көрүп жүрөт. Бирок аялы күйөөсү экенин мындай көпчүлүк айтпайт болуш керек, билбейт болуш керек негизи көрүүчүлөр. Мен айтып кетейин, мынакей, биз кинолордон көргөнбүз. Негизи артисттердин баягы жолдошу ким болду экен, же болбосо жубайы ким болду экен деген суроо баардыгыбызга кызык го. Мына. Сырды ачып салбадыңбы? Чоң рахмат маеңиздерге. Мына ушундай той силердин үйүңөрдө дагы болсун, силерге дагы буйрусун. Чоң рахмат бүгүнкү маеңиздерге. Ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Мен эң башкысы кечеги эле майрам менен куттуктагым келип турат. Бардыңыздар театр инсандарсыздар. 27 март эл аралык театр күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыңыздар менен. Ошол эле учурда сиздин премьераңыз менен эжеке. Кече күнү барып көрүп кеттим. Сиз чырдыны эң мыкты жогорку деңгээлде аткардыңыз. Куттуктайм. Жаңы барган менен азыркы учурдагы Турузбек Жумалиевдин өзгөрүүсү. Келиңиз ага, биринчи сизден баштайлы. Жумага сен баштап бер. Жакшы билет. Эмне дейм да Турузбек жөнүндө эми айта берсе сөз аябай көп. Турузбек эми баягы бала күнүнөн баштап эле ушунчалык универсал да. Вот артист деген ушундай универсал болуш керек. Любой сахнада бий болсо бийлевичи, сахнада ыр болсо ырдавичи, оюн болсо ойноу биет. Эми бүт жактан актер мына ушундай Турузбектей дайыма универсал болуш керек деп ойлойм да. Шарчыбек Шейшенов агайыбыз айтып кетти, студенттерибиз баягы окуп жүргөндө эле биринчи курстан баштап бүт бардыгы иштеген депчи. Турузбек агай мисалы дворник болуп иштептир. Сиз агай? Мен дворниктердин атасы болчумун да. Супер дворник болчу да, супер дворник. Биринчи дворник мен болчумун да шаякта. Эми жакшы маселени айтып калдың. Албетте жакшы сөз баштадың. Эми студент кезде ар кандай немеде иштедик да. Мына мен да ошо алгачкы дворниктердин биринчи башаты мына мен болгом. Эми мына биз бүгүн Турузбектин жакшы күнүндө турабыз. Мына 78-жылы биз 18 жаш кезибизден баштап ошол жерде таанышып, мына Москвада 5 жыл чогуу жүрүп, ошол күндөн баштап мына биз 78-жылдан баштап бир үй бүлөбүз. Анткени биз 27 бала Кыргызстандан барып, ошол жерде окудук. Ошол жерде окууну бүтүп, анан Каракол шаарына келип, анда Прижеваль шаары болчу. Ошол жерде 10 жыл эмгектенип, андан кийин баары ушу Бишкек шаарына келип, мына ушул убакка чейин 40 жылдан ашуун мына жалпы чогуу жүрүп атабыз. Эми бул деген өзүнчө бакыт. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, кээ бирлердин курсташы жок. Мына мен ушундай курсташтарым бар деп абдан сыймыктанам. Албетте, курсташтардын бардыгы жаман болгон жок. Бардыгы мына Кыргыз элине көрүнүктүү инсандардын бири болду. Ошонун бири мына мен сыймыктанган, эң жакын көргөнү. Биз үй бүлөлүк да жакынбыз, Жумагүл экөөбүз. Мына Турузбектин ушу эл артиси болуп ардактуу наам алганына мен абдан кубандым. Анткени ошого татыктуу өз учурунда, өз маалында алды да. Эми Турузбекке кааларым, мен биринчиден ден соолук. Кээде ооруп калат досум. Кээде буту аксап калат. Анан ойлонуп калат. Албетте Турузбектин башынан көп нерселер өттү. Мына курсташыбыз, мына Зоя биздин арабыздан кетип калды. Ал деле мына кээде Турузбекти ойлонуп турат. Бирок мен Турузбекке тан бергеним, бул бир үй бүлөнү сүйүп, мына Зояны кандай шарт болбосун, ушу алаканына салып апестеп, мына ушуга чейин багып келип, өз колу менен узатты. Башка эркек болсо басып кетмек. Кайнатасына же кайненесине алып барып бермек. Эми турмуш болбой калды. Эми турмуш ушундай экен. Адамдар ар кандай да. Бирок Турузбекте андай касиет жок. Мен ушул баатырдыгына мен абдан бир өтө ыраазымын да. Турузбек өтө мындай үй бүлө дегенде жанын берет. Эми азыр Кудайга шүгүр, Кудайдын мына улуу күнүндө мына 4 небереси бар. Мына Дима деген ошо биздин Москвада окуп жүргөндө биздин курсташыбыз
Дима 500-тың атынан қойып, ошо досубуздун атынан қойып, курсташдын атынан қойып, мына ошо Дима болуп жүрөт. Эми Дима дагы ошо 4 бала мына балалуу болуп, мына 4 неберени жыттап, мына дагы бакыттын бир өзүнчө бир уясына мына чөмүлүп турган учур да. Ошон үчүн Түкөмөй кааларым, ден соолук болсун. Турмуш деген узак, алдыда көп жакшы нерселер бар. Сизге чейинки группалашыңыздан да сурагам, Шаршен агайдан. Эмне үчүн 26 группалаш болгон болсо, ошонун ичинен 6оосу өзүңүздөрдүн эле группалаштарыңыздан алгансыздар. Эмне үчүн? Тартип күчтүү ойлошо ушунда мындай, же ошол учурда популярдуу ойлошунда группалашына үйлөнгөн. Ал убакта биз өзүбүздүн кыздарыбызды абдан кызганат элек. Бул мен ойлоп атам, бул ар бир кыргыз намыскөй болуш керек. Биз да кызыбызды, өзүбүздүн кыздарыбызды башка улутка, башка жака кетишин каалаган эмеспиз. Ошон үчүн бул биздин кыргыздын жигиттеринин мына көкүрөгүндө бар нерсе. Ошон үчүн биз буларды эч кимге бербей, бөлүп бардыгына үйлөнүп алганбыз. Ошонун бири мына эжең, да мына эл артиси, булай бирсе. Эгер башка үйлөнсө кандай болот да турмуш ким билет? Ооба, ошондой болмок. Ошон үчүн бүгүн Турузбектин тоюнда мына экөөбүз отурганыбыз эл артиси даамга жеттик. Тора Кудай куткусын. Соң суроо бердиң. Себеби биз сулуу болчубуз да. Биз деген могул Кыргызстандан аябагандай тандалып барганбыз да. 9 кыз барганбыз. Ошонун 6 өзүбүздүн балдарга турмушка чыктык. Булар бизди деген кайтарып жүрчү да. Эч кимди жолотпой. А Москвада кыргыздын жигиттери көп болчу. Кыргыздын жигиттери гана эмес, башка жигиттер деле бизге көз артчы. Бирок булар бизди кызганып жолотчу эмес. Көрсө өздөрү алабыз деп турган экен да. Жакшы айгыр үйүрүн кайтарат да, туура. Биз жакшы айгырларданбыз да. Чоң рахмат маеңиздерге, ыраазычылык билдирем. Рахмат. Урматтуу көрүүчүбүз, зал азыркы учурда боп-бош, эч ким калган жок, той бүттү. Куттуктайм агай. Бүгүнкү тоюңуз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан жеңилдеп калган болушуңуз керек өзүңүз деле. Жок, жеңил дегенден дагы баягы мен жаңы үйлөнгөн адамдардычы биринчи түшүнүп атам да, себеби алар тура берет го, бирөөлөр тос сүйлөп атканда, мен болсо ошо 6 саатчы бутума туруп анан бир маалда көрсөчү, бутум талып калыптыр да. Анан ойлоп коем, баягы бул улгайып бараткандыкыбы же кечке тургандыкыбы депчи, бирок ушунчалык рахат алдым, себеби тойдун ээлери айтып атпайбы? Көп тойлордо отуруп качан бүтөт дечи элек, мында батыл өтүп кетти. Мына өзүң көзүңчө айтты го, мага ошол сөз жакты да. Мына эл кеткенде айтып атам. Ошол сөз жакты. Демек, режиссердук сценарийди жакшы түздүңөр деп айтты го, ошол элге жетиптир да, ошол жетиптир. Ошондуктан баягы биздин мугалимдер айтып калчу да. Лучше не докормить, чем перекормить зрительди деп. Ошондуктан могу келген меймандарды момундай бүт ырчыларды да, укмуш ырчыларды да, бирок баягы эң жакшы ырларды ырдаган соң, анан эң сонун сөздөр айтылган соң, эң жакшы акындар келген соң, билинбей өтүп кетти деп ойлойм. Төшүңүздө турган төш бөлүгүндө мен кармап алайын, жугуштуу болсун дейинче, мен ушу маданият чөйрөсүндө жүргөн жугуштуу болсун келиңиз. Мен илгери Бакеңгидин кейбан жанына барып, эже чыныңыздагы мени берчи деп сурайын деп уялып, бирок өзү берген. Жугуштуу болот деген чын экен негизи. Эмне үчүн тойдо 6 тамада болду? 6дан өтүп кеттиби? 7 тамада. Себеби бардыгы менден бүткөндөр, менин окуучуларым, инилерим, карындаштарым. Анан бардыгы өнөрлүү, көрдүңбү, кандай биринен бир өтөт. Анан эл дагы, мисалы, айылдан келгендер бар, алыстан келгендер бар. Аларды көңүлтүр экрандан эле көрөт. Биз бири-бирибиздин баркыбызды билбей жанында жүргөнүбүз менен алар эл сүрөткө түшсүн дедим. Ырчылардын баары келгени элдер жанында болсун, жанынан бата кол чабышып ушундай рахат алышсын дедим. Себеби 60 жылдын ичинде, 60 жылдан ашты. Мен мисалы мен тойду мындай бир өзүмдүн эмемди көрсөтүп же момундай өзүмдү мактаттырып эметкен жокмун. Мен жөн гана ушул мага кол чапкан көрөрмандарым, эң жакшы көргөн адамдардын жөн гана эс алып кетсинчи. Ушуларга бир эстетикалык рахат тартуулайынчы. Ушулар келип менин тоюмда ушулар бийлесин, эс алсын, ушуларга жакшынакай тамак тартып алалы деп ушундай бир мен максат кылып алгам да. Эмне үчүн
тойдо ар бир столго гүлдүн аттарын койдуңуз. Эмнеге? Себеби мындай да, мындан ары кыргыз эли жана менин жанымда туугандарыбыз бардыгы, келген меймандардын бардыгы эме гүлдөп жүрөтсүн, жашоосу гүлгө боелсун, баскан изи чынар теректей бүрдөсүн деген ырым менен ушу столдордун атын, гүлдөрдүн атын коюп эметтим да. Себеби ар бир адамдын көңүлү гүл, келген меймандар да минт ойлоп калат да. Мисалы, сен отурган столдун аты Байчечекей болсо, Байчечекей сен, бизди Байчечекейдей гүлдөй көрөт экен, жаңы чыккан кымбат гүл деп ойлойсуң да. Ошондуктан аябай сону жана бирөө минт айтып атпайбы? Биз гладиолус деген гүлдө турат экенбиз, сонун гүл да бул депчи. Ошол бардыгы мен үчүн эме да, мындай орусча айтканда мындай приятно. Мен өзүмдүн столума коргошун гүлү деп койдум, себеби менин келинчегим ошол коргошун гүлдүн өңүн жакшы көрчү да. Андай орусча айтканда фиолетовый цветте деп. Ошон үчүн ушу коргошун гүлүн койдум. Эмне үчүн анан тойдо дагы келген конокторго баягы белектер берилчү эле, приздер, подаркалар эмне үчүн болгон жок? Мен приздерди элдин көзүнчө эмес бербей, пакеттерге салып бердирдим баарына, аягында. Байкадыңбы? 5 бармак жеп атканда келиним, бүт келиндерим пакетке салып баарына приз таратты. Анан элге бергенде бул приз, тиги приз ал убакыт алат биринчиден, экинчиден ар ким өзүнүн призин салыштырат да, мага мындай берип койду, тиндей берип койду деп. Пакетке салып баарын. Эң эле жаман деген приз бул жакшы сакал алгычтар болду. Жакшы. Сиз тойдун жүрүшүндө жаш кезиңиздеги сүрөттөрдү көрдүк. Ал жерде кандай жапжаш болгон болсоңуз, азыркы учурда таптакыр өзгөрүү жок агай. Ушундай жаштыкты көрүүчүлөр айтсын. Көрүүчүлөр айтсын. Пайгамбар жашында мына ушундай жапжаш көрүнүп турат. Көрүүчүлөр өздөрү айтсын. Элдин баары 60 аякта 60 артта калган талаада. Себеби мен 2-3 жыл өткөрүп пайгамбар жашын бериш керек дегенден ырымдап 2 жыл өткөрдүм. Андан тышкары ал ошол менин слайд шоуну Москвада окуган балам Ерлан белек кылды. Чоң рахмат агай. Бар болуңуз, аман болуңуз. Дайыма жапжаш ушундай күчтүү болуп, кыргыз элибизге дагы да болсо маданиятына салымыңызды кошуп жүрөңүз. Бар болуңуз. Бир канча мүнөттөр мурда эле ушул залда 300дөн ашуун кишинин башы биригип турган болсо, азыркы учурда зал боп-бош дегенибиз той жыйынтыкталды дегенди билдирет. Урматтуу көрүүчүбүз, той мыкты деңгээлде өттү. Чындыгында биз сиздерге канчалык деңгээлде жеткизе алдык, анын баарын комментарийге жазсаңыз болот. Кайрадан кийинки видеодон көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.